Урматтуу эскерүү иш-чаранын катышуучулары, Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасына Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын жетекчиси Жапаров Акылбек Усанбекович жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары келип катышып отурушат. Аксы окуясы өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы бурулуш учур катары тарыхта калды. 2002 жылдан бери мамлекетибизде жыл сайын Аксы окуясына арналган иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүү митигин ачык деп жарыялайм. Мекендештер, урматтуу аксылык агайын туугандар, 2002 жылы дал ушул жерде болуп өткөн окуяларга туптура 20 жыл толду. Жыл сайын Куран окуп, шейит кеткендерди эскерип келебиз. Бул биздин милдет экен, тирүүлөрдүн парзы экен. Ушул жерде шейит кеткендердин жаны жанатты болсун, жараткан бейишинен орун берсин. Эгемен Кыргызстан деген алардын тилектери ишке аша берсин. Мен бул жака келе жатып, ошол кездердеги видеолорду дагы жолу көрүп чыктым. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен өзүңүз да ошол убакта чогуу жүрдүңүз эле. Сиз дагы барып элге салам дуаңызды айтып, Куран окуп келиңиз деп мени тапшырма берип жиберди. Дал ушул күнү 2002 жылы кар жетелек болчу. Жол толо колдоруна кагаздарды кармаган адамдар менен балдар, аялдар, ушакта отурган айрым ошонун күбөлөрү бар экенсиздер. Бүгүн ошол окуяга катышкандар келип отурасыздар. Ошол күн көз алдыңарда дагы эле бүгүн турса керек. Андан бери 20 жыл өтсө дагы жүрөктөгү жаралардын бүтүшү кыйын. Жоготкон жакындардын орду толушу чындыгында жеңил эмес. Мен бул жака келе жатып ошол күндөрдү дагы бир сыйра көз алдымдан өткөрүп, ал кезде депутат кезеле мени менен 22 жылдан бери бирге үзөңгүлүш болуп келе жаткан сиздердин уулуңуздар Азимбек Бекназаров жөнүндө дагы айта кетпесем болбос. Ал ошо үзөңгү куш шайлоосунда жерди эч кимге билгизбей бөлөк мамлекетке өткөрүп жибердиңер деп чыркырап айтып чыккан үчүн камалып отурган чак эле. Биз ал кишини Пушкиндин чыгармасындай буревестник, бороондун кушу деп койчу элек. Чындыгында күркүрөгөн үнү менен Азимбек Анаркулович Кыргыздын үнүн жеткирген бир шумкар болчу. 2005 жылдан кийин финансы министри болуп калдым. Ал киши экөөбүз Аксыга келип, ошондо таш көмүр тегене каражыгач жолун баштоо боюнча сунуштарды айттыңыздар эле. Биз жардам берүүгө убада берип, 2007 жылы Жеңи Жок музейинин жанында өткөн көчмө жыйында ошол жолдун бүткөндөрүн сиздерге айтып кеттим элем. Аксы окуясында шейит болгондордун элесин төөлүк калтыруу үчүн Кара Суу айылына курулган музейдин алдындагы аллеяга Кочкор элинин атынан дагы атайын бир карагай отургузуп коюңуздар деп Азимбек Анаркуловичка берип жибердим элем. Менин эсимде ушу Кочкор элинин атынан деген жазуусу менен бир көрүп кеттим элем. Бул күндөр дагы баарыбыздын эсибизде. Урматтуу мекендештер, дагы бир нерсени карап чыксак болчу да экен. Мектептин программасында тарых боюнча окуу китептеринде Аксы окуялары деген аталыш толугу менен кириптир. Окуянын башталышы, жүрүшү, кесепети жана окуяга берилген тарыхый баалар Бекназаров тууралуу жана эл эмнеге каршы көтөрүлгөнү берилип, тарыхта бекем орун алган экен. Демек бул күн түбөлүк тарыхта да калды. Эл деген тоо, эл деген сел, эл деген зор күч. Мындай окуялар эч качан кайталанбасын. Жакшы жашоо, өнүккөн Кыргызстанды куруу, тынч жашоо. Автобусту дагы учуруп ийдик окшойт. Коомдо көзгө көрүнбөгөн, көрүнгөн да күчтөр бала эле. Ал күчтөр 1991 жылы СССР деген ири жыр жабандагы жок болгон. Муну түшүнүп турса дагы айрымдар мамлекетти даже талкалоого дагы даяр. Биз ал кезде Кыргызстандын жеринин бүтүндүгү үчүн баарыбыз чогулуп алып күрөштүк элек. 30 жылдын ичинде 33-чү өкмөт башчы, 5 президент алмашты. Акыркы 15 жылдан бери саясий толкундар менен
толкундар менен катаклизмдерден айрыла албай койдук. Бул көрсөткүчтөрүбүз менен биз бүт жер жүзүндө эң алдында болсок керек. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров мунун баарын ордуна кое баштады. Анын командасы биз дагы эл үчүн деп чын дилибизден кызмат кылууга киришип иштеп атабыз. Биринчи эле Кумтөр боюнча чоң иш болду. Президенттер башкы крыша болуп келген. Аны Садыр Нуркожоевич келиши менен баары өзгөртө баштады. 2021-жылы 17 майдан тышкы башкаруу киргизилген убагында Кумтөрдүн эсебинде болгондо $46 000 болчу. Биз